Амансыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр? Биздин бүгүнкү маектөрүбүздүн коногу акындардан алгач миллионер аталган, ак калпак элден баталган айтылуу Элмирбек Иманалиев агайыбыздын көздөй шакирти Ахматбек Султануулу агабыз келди. Кош келипсиз, Ахматбекке. Кош көрдүк. Кутман күнүңүз менен саламатсызбы? Саламатчылык. Алгач эле кечээ сиз деген Казакстандан абдан олжолуу келдиңиз. Биринчи орун кут болсун. Чоң рахмат, чоң рахмат. Кепти алгач ошондон баштабайлыбы? Чоң рахмат. Ошо Караганды областында Бактыбай Жолбарс уулу деген атактуу акын атабыз өткөн экен. Ошол кишинин 90 жылдык маракесине карата эл аралык айтыш уюштурушуптур. Өзгөчө Жети суу буласынын акимчилиги, анан Казакстан айтыш жырчылык одагы деген улуттук мекеме бар экен. Ошол кишилер уюштурган экен. Анан өзгөчө сонун болду. Эң биринчи эле баягы Изат экөөбүздү ушундай урматтап, кастарлап, чоң сөздөр менен, улуу махабат менен чакырды. Казак туугандар Аманжол ага. Анан биз аябай толкундандык. Мындай карасаң, өзүңдүн жериңде кандай улуу сөздөрдү айтып, баягы чымындай жаныңды билдей кылып мактап атса дагы, эми өзүңдүн элиң билинбейт экен да. Башка жерде ушундай бизди Токтогулдун өзү келгендей, Элмирбектин өзү келгендей, Чыңгыз Айтматов келгендей кастарлап тосуп алды. Ошо аябай ыраазы болуп, толкунданып, жүрөк эрип, сөөк жийип, жакшы болду. Изат экөөбүз тең байгелүү келдик. Ошо уюштурган казак калкына рахмат. Биз дайым достукту, ынтымакты, биримдикти ырдаганга милдеттүүбүз. Казак менен кыргыздын талашканы ыр болуп, талашканы сый болуп, өнүбөсүн эки эл, өзөбүз бир болуп дегим келет. Андан соң анан мындан дагы эң чоң жаңылык, мындан дагы эң чоң сүйүнүч бул сиздин ата энеңиздин Кыргызстанга келгендиги болду. Ооба. Менимче бүтүндөй кыргыз журтчулугу кубанды бул нерсегечи. Аябай сүйүнүчтүү болду. Анткени биз мына 9 жыл күткөнбүз ушул күндү. 9 жыл бою. Анан абдан сүйүндүм мен. Аябай сүйүндүм. Ата энем дагы кубанды. Анан мен үчүн кубанган эл журттун баарына чоң рахмат, алкыш айтат элем. Сиздердин да үйүңүздөрдө көп күтүп жүргөн ийгиликтер, алыста жүргөн туугандарыңыздар, балдарыңыздар аманчылыкта, жакшылыкта келип кубаныңыздар. Мен үчүн сүйүнгөн адамдар абдан көп болду. Бир алайлык иже жазып жибериптир, белгисиз. Анан барам, сенин ата энең келди дегенде мен ыйлап отурам азыр депчи. Анан бир байке жазып жибериптир. Энем, сенин ата энең келгенде мен өлгөн ата энем тирилгендей эле болуп кубанып отурам депчи. Анан ушулардын баарысы эле баягы кыргыздын кыргызга деген, айтышка деген улуу урматынан, сүйүүсүнөн деп билем мен. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ата энеңиз дагы сиздин бул жактагы ийгиликтериңизди, сиздин бул жактагы күткөн кадыр баркыңызды, элдин сүйүүсүн көрүп дагы абдан кубанып кетишти болуш керек. Ооба, кубанса керек эми, ата эне баары бир билгиспейт да. Анан мен аябай толкунданткан тиги мен ошо айылдаштарым келиптир, анан ата энем келиптир деп өзүм тасмал жайып эме кылсам, апам айтып атпайбы мындай, ак сүтүмө ыраазымын депчи. Анан ошол сөз аябай эме күткөн эмесмин да. Анан бул эми ак сүтүмө ыраазымын деген өтө бир мындай кыргыз баласы уккусу келген, адам баласы ошону сезгиси келген сөз. Мага ошондой айткан үчүн мен аябай кубандым. Бирок ичимен ойлодум, эми баягы ата эненин бизге баягы сиңирген эмгеги, берген өмүрү, төккөн мээрими биз канчалык эмгек жасасак деле
бир бурчуна татыбайт деп. Антсе дагы ошол сөздү уктум, анан аябай кубандым да. Бир чети аябай ойлондум да. Сизди кубандырды, бир чети дагы жоопкерчилик арттырды да. Ооба. Энеңиздин сөзү туурабы? Ошол сөзгө татыктуу болоюн деген дагы бир далалат. Туура. Анан ата энеңиз алгачкы жолу келди да Кыргызстанга. Ооба, алгачкы жолу келди. Мындай айтып бериштүбү, биз мондай күттүк эле, мындай экен. Анан сизди деле бир элестетип келди да, кандай болду экен? Айтыштарыңызды көрүп жүрүптүр. Ата энем келгенде ошо чек арадан өткөндөн кийин, анан баягы жер көрүп, баягы тоолорду көрүп, анан аябай сүйүнүптүр. Жер аябай кунарлуу экен, жакшы экен. Кыргыз элине кут болсун деп. Анан үйгө келгенде аябай сүйүндү. Кызыгы тиги мен улуусу кызым да. Кызым тиги чоң энесинин алдына билгендей барып отуруп алды. Тиги кичинекей уулубуз тиги чоң атасынын алдына барып отуруп алды да. Алар көргөн деле эмес, тааныштырган деле эмес. Тиги эме кызым болсо чоң энеси менен телефондон сүйлөшчү да мурунчу. Анан тиги кичинекей баары бир боор тартат экенде белдердин баарысы кан деген кой бербейт да деп ушу элдер да таң калды. Анан мени сүйүнткөн ошо болду. Тиги мен да бул экөө көрбөгөн чоң ата чоң энесинен качып берсе кантем деп ошону ойлонгом. Эми экөө эки жакка качып берсе эмне болот депчи. Анан биздин үй бүлөнү көрүп, менин турмушумду көрүп, абдан кубанды. Өзгөчө төкмө акын кесиптештериме рахмат. Алар дагы улуу башын кичүү кылып, аз убакытынан убакыттап, ошо барып ак тасмалын жайып, ата энеме алкышын айтып, ыраазычылыгын билдирди. Ошого да аябай сүйүнүштү. Анткени баягы бизде кайсыл чөйрөдө жүрсөң ошол адамдын, ошо мисалы уулуңду, кызыңды тегеректеп жүргөн адамдар сенин бир тууганыңдай, ошол бир ошол адамдын коргонундай, арка сүйөр агасындай көрүнөт эмеспи? Ошолорду көрүп рахмат. Акындардын баарысы жакшы экен, сени жакшы көрөт экен дешти. Анан мунун баары жоопкерчилик эми. Ошол эле учурда устатыңыздын жубайы Нурзат жеңебиз дагы. Албетте. Анан ушул биз көптөн бери күткөн ошо устатыбыздын үйүнө да бардык. Анан жеңеме рахмат, аябай чоң тасманы салып, ата энеме сый көрсөтүп, чапан жаап, пейилин төгүп отурду. Мен барганда аябай толкундандым, ушу устатым тирүү болсо депчи. Анткени эми өзүмдүн атам Султан болсо, менин руханий атам Элмирбек Иманаев болуп калган да. Анан ошол кишиге баары эле кайгырды. Өзү болсо таптакыр бөлөкчө болот эле. Анда Кудайга шүгүр дедик эми. Кудайдын салганынан эч ким оозу өтө албайт эмеспи. Анан балдары бар, устатыбыздын. Балдарын көрүп да кубанды. Анан эми коноктор көп болду баарына. Эми канча жерге бара албай калдык. Ошол ата энемди сыйлап, тасмалын жайып, убактын бөлгөн баардык адамдарга мен чын дилден чоң рахмат айтам. Мен дагы сиздерге, сиздердин жакшылыгыңыздарга кызмат кылып, мен да Акбейилден сиздердин ата энеңиздерди, урпагыңыздарды үйүмө чакырып коноктогон күнгө жетели. Жалпысынан бул жакта канча күн жүрүп кетишти ошондо ата энеңиз? Ата энем болсо 1 айга уруксат берген экен тияктан. Анан эртерээк баралы дешип, ушу 27 күн болгондо кетишти. Дагы да чакырып, дагы да ошондой виза менен келсе болот да, эми жол ачылып калдыбы? Ооба, буюрса эми жазында келишет, жайында буюрса. Ошо азыр биздин айылда мал төлдөп атыптыр. Мал келге баралы деп кетип калыштыбы? Анан тиги
үйдөгүлөрдүн тынчы кетип эле коюбуз тууп аткан турбайбы, аны ким карайт депчи. Анан барып келиңиздер дедим. Анан мал баран дагы караган адам жок экен биздин айылдачы. Элдин баары эле өзүнүн жумуштары менен акча берели десе дагы караган адам жок, баары эле кол бошобойчу. Анан ошо мал баранына кетишти. Неберелерди окуп аткан, алар да мектептен калбасын деп. Апаңыз, сиз апаңыздын көчүрмөсү экенсиз. Абдан окшоштурдук да. Анан негизи эле ошол ата энеңиз, бир туугандарыңыз, жөнүндө айтып берсеңиз, агаңыз, карындашыңыз бар. Эми Алар кайсы кесип? ата энем мал чарбачылык менен өзгөчө баягы кыргыздын турмушу менен биздин жер географиялык шарт болсо, мына ат башыда Аксай деген жер бар эмеспи? Ошо менен окшош да. Адыр көбүнчө жайлоолуу болуп кетет. Анан биздин турмуш негизинен мал чарбачылык менен да. 70 атабыздан бери мисалы Кыргызда жашайт. Анан ошо айылда ата энем мал чарба менен оокат кылышат. Байкем деле өз алдынча турмуш куруп, үйлөнүп, үй жай күтүп, ал да өз алдынча. Карындашым кесиби боюнча врач, ал да өз алдынча. Анан мен уулдун кичүүсүмүн. Мен бу жака келип, мен да өз алдынча болуп жүрөм. Анан сиз үчүн эң бир асыл, эң бир кемеңгер болгон тайнеңизди жоктогонуңузду көрдүм мен YouTube'дан. Арты кайырлуу болсун. Чоң рахмат. Сиздин мындайча айтканда бир саяпкериңиз болгон экен бир балалыктагы. Ошол өнөргө үгүттөгөн, үндөгөн, ошого суугарып өстүргөн адам. Сиз ошондо тайнеңиздин колунда өстүңүзбү? Мен эми чоң рахмат. Жаткан жер жайлуу болсун. Арга жок эми мен өкүнгөнүм ошо топурак салганына бара албай калдым. Анан тайнем болсо аябай мындай сөз баккан адам эле да. Анан аябай чынчыл адам, аябай өктөм адам болчу. Мындай эч кимден мындай жалтанчы эмес да. Мен тайнемдердин, тайтамдардын үйүндө жүрүп калган себебим, тайтамдардын 8 кызы бар да, уул баласы жок. Анан бизде 2 уул болгон үчүн анан мени баягы өздөрүнө асырап алышкан да. Анан баягы тайтам болсо мындай Турган Шуңкар деген киши да, мындай. Анан тайтам кличкасы Шуңкар да. Аябай Шуңкардай Шамдага иштеген киши окшойт жаш кезиндечи. Турган Шуңкар деп коет да. Анан ошо тайнем кичинекей кезимен ырларды үйрөтүп, анан жомокторду көп айтып берчү эле. Анан эми баягы кичинекей болгондон кийин кыздары турмушка чыгып кеткен да. Анан үйдө мени эрмектейт. Анан кыздары келерде тайнем мага өзүн жоктоткон кошок үйрөтүп койгон да. Анан баягы кыздары келгенде анан биз жакта аялдар жүктү карап алып эме жоктойт да, мисалы өлгөн адамды. Анан мен кичинекей кезде ошо жүктү карап алып тайнем үйрөткөн кошокторду ырдап койчумун да, кошупчу. Анан неме кылсам тиги тайжелерим мени кубалачу да. Эме депчи, мен энебизди өлтүрө албай атасың депчи. Анан ошентип жүрдүк. Тайтам мындай сылаң короз мындай киши болчу да, мындай эрке киши болчу да тайтамчы. Анан үйдө деле турчу эмес тайтамчы. Ар кайсы жака айылчылап кетип калчу. Анан тиги тайнем экөөбүз калабыз. Анан эчки бакчубуз биз жайындачы. Анан кичине улактарды бир жака бөлүп коебуз, билбейм, бир 20-30 эчки болсо керек. Анан улактарды бир жылгага жаап коебуз. Эчкилер бир жака жаап жиберебиз. Эчкилер сууга келгенде баягы камап алып сайбыз да. Анан ошондой болуп жүрдүк. Анан баягы тайнем Калдай деген жерде отурчубуз, анан ошондо ырдачу да.
Калдайдын өзү акөптам, Кашатта жалгыз олтурам. Каралды кылып акматты Кудайга шүгүр мен кылам депчи. Анан көрсө баягы мени каран тутчу экен да тайнемчи. Анан ушундай бир айылда негизи кыргыздын сөз өнөрүнөн бардык эле чечендик дейбизби, нарктуулук, барктуулуктун мектебинин башаты ушу чоң энелер, тай энелер болгон да илгертенчи. Анан ошентип мени өстүрдү эле. Мен түйшүгүмдү аябай көп тартты тайнемчи. Анан айла жок. Тайнем 87 жаш курагында о дүйнөгө кетти. Ошо өкүнгөнүм эле ошол топурак сала албай калдым деп кыргыздачы. А сиз бала кезден ушул мектепти бүткөнгө чейин эле тайта тайнеңиздин колунда болдуңуз? Тайта тайнем бизди окутту. Анткени ата энем баягы Кыштоодо болду. айылда мал карады да. Э. Бизди үйрөнгө ошо тайта тайнем окутуп, баарысын эме кылып, ошо бизди карады да тайта тайнем менчи. А сиздин бул жака Кыргызстанга барам, окуйм дегениңизде тайнеңиз кандай кабылдады эле? Мен тайнем каршы болгон биринчи өзгөчө. Мен 2014-жылы Кыргызстанга келгенде мен кырсыктап машина сүзүп кеткен. Мына искусство университетинин жатаканасынын маңдайында жолдон өтүп баратып, анан ошондо машина сүзүп кетип бутум сынып калганында баргам да. Анан баргандан кийин тайнем кетпей эле койбойсуңбу, мен жанымда эле жүрө бербейсиңби деп айтты. Анан мен окуюуну мынчалык баштадым деп анан унабай келгем да. Негизи улуу кишилер балдарын жанынан чыгаргысы келбейт да. Ооба. Сизди тим бойло караан тутуп, жанагы 8 кызга төркүн болот деп отурса. Ооба. А кийин Элмирбек агайга келип, айтыштан көрүнө баштаганыңыздачы, айтыштарыңызды көрүп жүрдү да. Айтыштарды көрүп, анан тайнем ошо аябай мындай тилеги күчтүү аял да, тайнемчи. Анан аябай тилеп, тайнем ушу айылдын мындай ума энеси сыяктуу эмчи домчусу да. Тайнем ушу эме кылчу. Балдарга жүрөк мончок деп коет жана. Жүрөккө коргошун куюп токтотуп, жүрөгү түшкөн балдарды Жүрөгүн көтөрүп деп коет ошол жүрөгүн көтөрүп, анан жана элирме болуп ыйлаган балдар болуп, ыйлаак болуп, ошолорду токтотчу да тайнемчи. Анткени ыйлаак болгон балдарда ошо эмдеп анан токтотот да. Анан өзгөчө жана эмгеги катпаган балдарды дагы эмдеп, кыйма деп коет. Кыйма болгондорду баарысын эмдечи да. Анан ушундай колу мындай эмдүү, демдүү киши болчу да. Анан тилеги да күчтүү болчу. Анан ушу мен айтыштарымды көргөн сайын күндө тилек кылчу экен. Кудай депчи. Баламды сакта депчи. Анан ушул ийгиликтердин баары эле ушу ата энебиздин тилеги менен, эл журтубуздун сүрөөнү менен, ак калпак элдин колдоосу менен, устатыбыздын жолдоосу менен болуп келди. Ошол улуу ийгиликтердин артында ата энебиздин, тайнемдин, эл журтубуздун тилектери бар деп айтсак болот. Азыркы өзү токтоо, бирок тамашалары ачуу. Ахматбек байкебиз бала кезинде кандай эле? Бала кезимде аябай шок болчумун мен. Мен чоң атам мени эртерээк алып барды да мектепкечи. Чоң атамдын Аңкаш деген иниси бизде мугалим болчу. Аңкаш атам мугалим, анан барып окуйм. Мен байкем менен бирге окудум да. Анан окуп атам, анан аябай шокмун. Сабак деле карабайт балдар, көбүнчө шоктонот да. Анан Аңкаш мугалим биздин менин атам желөнүп анан коңуруктар туктап калчу да. Сабакта. Сабактачы куш уйкусу бар болчу. Сабак өтүп атып. Эми 1-2-3-класстын балдары эмне?
жазып коет, 1-2 санаганды, алган кошконду. Анан бир кезде дайым оозун ачып уктайт да коңурукчу. Анан шоктонуп атсак да баягы таасир этпеген уктап атат. Анан алдында турган боорду алып анан оозуна салып ийип атпаймынбы менчи. Анан Анкаш атам ачуусу келип ушундай партада отурганбыз. Анан мен аябай тартып жибердим мындай кол менен. Анан отургуч менен учуп кеттим тиякачы. Анда да баягы баласың, ойноп аласың, анан ыйлабай сыктабай кайра каткырып күлүп туруп. Анан аябай шок болчумун. Анан бир эсимде мен кичинекей кезде атамбы же апамбы бир шаарга барып анан бир жакшы бир тумак алып келип берди. Мындай кепка да. Анан булгарыдан анан могу жеринде эмеси бар болчу. Мындай сыдыргычы бар да. Замочка деп коесуңарбы? Бизде сыдыргычы бар, анан чөнтөгү бар болчу моюнда. Анан ошо тарсылдакты жаңыдан көрүп аткан кезибиз кичинекей жана. Не деп коет? Взрывчатка. Ошо тарсылдактан анан тиги балдар күйлөп калды. Бул эме ким мындай колуна кармап аталат деп. Мен атам дедим анан. Атып атам, колум деле кызарып күйүп атат, билгизбейсиң да анда. Анан бир кезде кепкаңа салып көрбөйсүң деп калды. Салсам салдым деп анан баягы тутандырып туруп салып сыдыргычын жаап кийип алып атпаймынбы. Анан кийип алып атсам, анан бир кезде кой да башым жарылып кетпесин десем керек, анан тиги кепканы колума алып өйдө көтөрсөм, даң деп жарылган тиги кепкам жарып кетти, жапжаң кепка. Анан ушундай аябай тентек болчумун. Дагы бир окуя эсимден кетпейт. Тайнем көп сүттөрдү куюп коет эми. Үй саачы да, анан кышында. Анан кийин аябай шоктонуп анан баягы эме сүттөрүн төгүп жиберчүмүн да. Ошондо көлдөп кетти. Ошондо да бир катуу сөз айткан эмес да тайнемчи. Анан ошондой шок болчумун. Мен тиги тайтамдардын үйүнө барганда айылда балдар чүкөмдү туруп ийчүмүн да. Жакшы ойной албасам керек. Анан чүкөмдү туруп алса, анан тиги тайнем балдардын баарын кубалап кайра алып келип берчү да баягы. Балдардын баарын сабап кайра чүкөмдү алып берчү эле. Анан мен менен көбүнчө чүкө ойногондон коркушчу. Анан мен өзүм бир тууган байкемдин аябай көп чүкөсү бар болчу да. Чүкөнү басым деп санайт. Анан атамдын инилеринин аябай көп чүкөсү бар экен. Чоң калта менен бир чүкөсү бар экен. Анан ошону жерге көмүп койгон экен. Кийин биз чоңойгондо эме кылсын деп. Анан ошону казып берип атпайбы? 300 басым. 300 басым деген 1000 чүкөгө жакын болот да. Анан ошону байкем экөөбүзгө тең бөлүп берди да. Анан мен баарысын өзүмдүкүн уттуруп байкемдикин да. Байкем койбакчы да, мен бакчы эмесмин. Байкем койго кеткенде тигин чүкөлөрүн уурдап алып кайра уттуруп, андан таяк жеп экөөбүз кырылышып. Балалык кезде ушундай. Биздин балалыгыбыз эми эң жакшысы, мен сүйүнгөнүм кыргыздын турмушу менен өттү да. Андан кийин шаарга келдиңиз. Так эле Бишкекке келдиңиз. Бир айтканыңыз бар эле. Бул жактагы башкача күтүп келген, бирок мен күткөндөн башкача болду. Анын үстүнө орус тилдүү коом дагы сизге абдан өөн учураган экен. Аябай эми баягы бизде алыста жүргөндөн кийин кыргыз десең эле бир тууганыңдай атаңдай көрүнө берет да. Анан ушу аркы бизде Торгарттан, биздин жайлоонун жолунан эми Кыргызстандын фураларын көрүп калчумун да. Ошондо эле тим эле номерлери жакшы көрүнүп, анан көбүнчө биз бала кезде орустар шопур болчу. Анан ошолор таң кала берди. Неге эле орустар айдайт машинаны, кыргыздар жокпу депчи. Анан ошентип мен да Кыргызстанга келдим, аябай толкунданып. Мен аябай сүйүнткөнү автобуска чыксаң деле кыргыз, жатаканага келсең деле кыргыз, телевизорду ачсаң деле кыргыз. Ушу кыргыздардын сүйлөп турганы, кыргыздарга жолугуп турганы мен үчүн аябай бир чоң бир бакыт болуп да. Анан
Баягы сүйлөшө келсең эле эки сөзүнүн бирөө орусча. Ал мисалы терминдерди көп түшүнбөйбүз да мисалы. Бизде мисалы көп нерселер кыргызча айтылат. Ошого башында аябай эме кылып жүрдүм мындай. Жоо чуркап мага өөн учурап, жат учурап жүрдү да. Андан бери азыр мынакей 10 жылдан ашуун убакыт өттү да. Ооба. Азыркы сиздин баамыңызда кандай болуп атат биздеги тилге мамиле же сиз дагы ошол коомго аралашып кеткендигиңиз үчүн билинбей калдыбы? Абдан туура айтасыз. Эми азыр тилге мамиле жакшырып келатат буюрса. Анткени ар бир үйдө азыр кыргызча сүйлөткөнгө аракет кылып, кыргыз мамлекетинин эгеси, тиреги ошол урпактар экенин таанып билип жетти. Бирок мен деле аралашып кеттим. Анткени баягы дароо эле деген сөздү колдонбой, сразу эле деп. Ошо сизден дагы азыр орусча аралашкан сөздөрдү угуп калдык. Ошондой болуп баягы элге кирсең элиңче, сууга кирсең белиңче деген сөз бар эмес. Мен деле аралашып кеттим. Бирок буюрса жакшы жаштардын тилге баягы жасаган мамилеси, ата эненин баягы кыргыз тилине деген урмат сыйы, анан эң башкысы мамлекеттин кыргыз тилге деген талабы менен буюрса өнүгүп келатат да, жакшы. Бизге да канчайын билинбейт болуш керек, бирок ата энеңизге кадимкидей билиндүү болуш керек. Ата энем аябай түшүнбөй кыйналды аларчы. Эмне деп атат деп. Анан мындай деп атат деп. Эми бул Кыргызстанда баягы дүйнөлүк терминдер да көп аралашып кеткен. Анан алар баягы илимдин тили бар, техниканын тили бар. Ошол нерселерди баягы же латын тилинен, же англис тилинен, же славян тилинен кандай келсе түз ошондой айтат да. Бизде мисалы телевизорду мисалы кытайча атаганда денши деп коет да. Денши. Мисалы буякта телевизор дейт. Анан ушундай техникалык сөздөрдү мындай айырмалаш кыйыныраак болду да аларгачы. Көп изденесиз. Сиз көрөнгөнүңүздү кантип толтурасыз? Бул акындар үчүн эң маанилүү нерсе эмеспи? Эми көрөнгө толтуруш үчүн эң жакын жолу китеп да. Андан да жакын жолу болуп кетти. Мисалы азыр интернеттен маалымат алса болот. Анан окуунун түрлөрү көп да. Турмушту окуш керек, адамды окуш керек, табигатты окуш керек дегендейчи. Анан бирок мен окумал болгонго аракет кылам. Бирок мен өзүмдү окумал деп санабайм. Биз окушубуз керек. Дайым окушубуз керек. Жана бир жакшы сөз бар. Диплом алуу окууну бүттү деген сөз эмес дегенчи. Окуу деген өмүр бою деп. Анткени Чыңгыз атабыз айтканбы, кайсы бир даанышман айткан сөз бар. Китепти сен ачсаң, сени китеп ачат депчи. Ошо адамдын жан дүйнөсү, аалам кандай чексиз болсо, кандай сырдуу болсо, адамдын жан дүйнөсү да, аң сезими да ошондой кенен деп айтышат илимпоздор. Демек, ошо кенендин баардык жылдыздарына саякат кылып чыгуу ал ар бир адамдын өзүнүн колунда. Анткени адам жана айтат го, мисалы, оң көз, сол көз, топук, напси дейт, ошол сыяктуу эле адамдын денеси, анан жаны болот да. Жан дүйнөнү кыдыруу, сен жан дүйнөңө эч ким кире албайт. Өзүң эле кире аласың да. Ошого мисалы адамзаттын кыялы бул дүйнөдөгү ааламдагы жылдыздардын баарын билип таанып чыгуу да. Биздин кыялыбызда өзүбүздүн түпкүрүбүздөгү, жан дүйнөбүздөгү бир ой кыялдардын баарын алып чыга алсак, пайдалуусу болсо, элге, журтка кызмат кылса, бул негизи өмүрүбүздүн, өнөрүбүздүн
ийгиликтүү болгону деп санайм да. Сиз азыр ошол жолдосуз. Ошол жолдон. Анан изденүү, мисалы, адам өзүн өзү кантип издеш керек? Адам өзүн өзү таба алабы? Адам өзүн өзү табат. Анткени жүрөк ээсин алдабайт дейт го. Ар бир адам өзүнүн сүйгөн кесибин кылыш керек да. Мен мына өзүмдү таап келаткан адамдардан да. Мен мисалы буга чейин канча окудум. Кытайда. Мен ашпозчулукта да окугам, жыгаччылыкта да окугам. Мен пахта тергем, башка эмгектерди да кылгам, баарын жасагам, акыры баары мага эме эмес экен. Ал ыракат бере албайт экен аларчы. Анан барып айтышта окугам. Ошондо эле билдиңизби, ошол айтышка барганда билдиңизби сиздин багытыңыз? Айтышка окууга барганда билдим да, ошол мага аябай жакты. Ошондон ыракат алдым. Мен ачка отурсам да ыракат алдым ошондончу. Анан ошол чөйрөдөгү адамдар мага аябай бир туудай болуп көрүнөт да. Анан ушул чөйрө аркылуу мен коомдагы жаңылыктарды ачып, жамандыктарды кубалай алат экем. Ушул өнөр аркылуу мен улутумду сактай алат экем деген ой мага тереңдеп батып баратат да. Өмүрдүн баа баркын кантип өлчөйсүз? Эмне менен өлчөнөт сиз үчүн? Эми өмүрдүн баа баркы менде эң биринчи баягы Чыңгыз Айтматов аябай айтканда, адам болуу кыйын депчи. Мен ушу эрте менен турганда кээде бир нерселерге алаксып кетип, бир саат 10дордо үйдөн чыгып калам, 11лерде үйдөн чыгып калам. Анан кечинде барганда мындай бир жыргаткан жумуш жасабасам, ошо аябай кыйналам да менчи. Атаң көрү бүгүн жөн эле салпаңда ар кайсы жакта жүрүп өткөрдүм депчи. Өмүрдүн баа баркы изденүү, өмүрдүн баа баркы мен үчүн бирөөгө жакшылык жаратуу. Эки сөз айтып бирөөнү кубантсам дагы, ошол мен үчүн өмүрүмдүн бир барагы, өмүрүмдүн бир күнү мындай пайдалуу өткөн деп билем да. Абдан сонун. Анда бир жакшы бир чыгарма тартуулап берсеңиз, ушул жерден бир музыкалык чегинүү кылалы. Чоң рахмат. Өмүрдүн баркыны деп, өмүрдө жүргөндөрдүн баарын ойлонткон суроо бердим. Ушул өмүр деген алды кызык көрүнүп, арты кызык көрүнүп, көбүнчө өмүрдүн учурдагы бактысын сезбей калат экенбиз. Анан мен дагы ушу өмүргө байланыштуу, өткөн жаштыкка байланыштуу Арзыбек Бидяров агабыздын Күлгүн жаш деген ырын ырдап берейин. Бериңиз. Ökünte tayla barby, öküngöndөн jeta bar tayda barby. Gülkü menen şaң menen taң atırgan, gülgün jaşı Jalın jaşı jalın jaş kayda kaldı, artta kaldı. Yılan aylar, su geçken sayda kaldı.
Aradan gül tergen jayda kaldım. İşke toybay bibilep gün batırgan. Jalın jaşı jalın jaş, jalın jaşı jalın jaş. Kayda kaldı, kayda kaldı. Taş deritet sendeki çoktun deme. Kaysıl top koңal barıp koştun men. Ayrılgın жоқ ayrılıba sarganda жоқ. Hoş bol menin altınım, hoş bol menin yaşlığım. Hoş bol em, hoş bol em. Ayrılgım жоқ ayrılıma sarganda жоқ. Hoş bol menin yaşlığım, hoş bol menin altınım. Hoş bol em, hoş bol em, hoş bol em. Ой, баракелде. Бар болуңуз. Таңшырый бериңиз дайыма. Чоң рахмат, чоң рахмат. Кандай керемет ырларды жазган. Ошого азыр бала курагында жүргөн балдарга балалыгын, жаш курагын туура пайдаланганды сунуштайт элем. Анткени дайым мен айтып келем, сүйүү өмүр өзү мезгилге окшош деп. Балалык курагың жаз курак, жаштыгың жайдай жакшы убак. Күз болсо сонун түшүмдү. Жазында эгин эккендер күзүндө көөнүн шат кылат. Жашында түйшүк тарткандар картайган кезде чын эле жашоосун сүрөт жакшылап деп айтсак деле туура болот, Ооба, сонун. Ошого мына балдар, дыйкандар деле жаз кезинде эгин эгип баксайса күзүндө жыя турганы дан менен мөмө жемиш болот экен. Даны жок болсо ызгарлуу кышта адамга кейиш болот экен. Ошон үчүн балалык менен жаштык, жаз менен жай сыяктуу. Ошого биздин балапандарыбыздын баары балалык кезинде баба дыйкандай болуп, билим титип, билим издеп, жер тытып, кызмат кылып, кыргыздын баарына мен дөөлөттүү каарылык каалайм да. Дөөлөттүү каарылыкка жетсин ар бир кыргыз. Анан азыр өзүңүз айтып атпайсызбы? Мен сураганда мурда эле сүйүү деген мезгилге окшош депчи. Кандай мезгилге окшош? Кайсы мезгил? Сиздин сүйүүңүз кайсы мезгил болду? Сүйүүнүн эмне үчүн мезгилге окшош деп атам? Сүйүү деген бул бир жыл деп айтсак, анын көктөп гүлдөй турган убагы бар. Анан толукшуп турган жайдай убагы бар. Түшүмүн берген күздөй убагы бар. Анан ызгаарына тоңдуруп, азабын тарттыра турган кыштай да убагы бар. Ошонун баарын жашап өтсө, сүйүү дагы бүтүн болуп, келечеги дагы бактысы да жемиши да зор болот деп айтабыз.
Эми сүйүү деген бул сүйүүнүн формуласы жок экен. Сүйүүнүн бир сүйүү ар ким сүйүүнүн ар ким өзүнүн дүйнө таанымы, акыл сезими, ошо жүрөгүнүн толкунуна жараша ар ким сүйүүнү ар кандай кабыл алса керек. бир сүйүү бир өмүргө жетеби? 1000 өмүргө жеткен сүйүүлөр деле бар. Ал эми бир сүйүүгө жеткен сүйүү табуу да адамдын бактысы да. Сиз өзүңүз айтып көрүңүз да өзүңүздүкүн. Менин сүйүүм бир канча өмүргө жетет го. Жетсин, өмүр узун болсун. Анан өткөндө бир айтышыңыздын астында пикирлерден окуп калдым. Кенжешти бизге айтпай эле, ырдап эле ошол бойдон Ахмат жашырып коебу депчи. Ал кайда, ал чын эле барыгызбы деп сурашып атат элдер. Ал эми жомок да. Ал жомок айланып кеткен. Ал балалыктагы сүйүү болду ошо. Анан балалык кездеги сүйүү жана мен тайтамдардын ийине барчумун да ошол кезде. Ал тайтамдардын кошунасынын кызы болчу. Аябай жакшы кыз, билимдүү. Анан турмуш деген башка экен. Биз ойлогон максатка, биз ойлогон тилекке кээде жетет экенбиз, кээде жетпейт экенбиз. Жашоо деген ошондой, мүмкүн андан жакшысын берген чыгар. Мүмкүн андан жакшысын камдап аткан чыгар деген сыяктуу да. Ар бир адамдын тагдырында бар мындай балалык сүйүү деген. Негизи адам жүрөгүндө сезим жашап турганы жакшыбы? Сезим жашап турганы жакшы. Эми сезим деген, жан дүйнө деген бул баягы свет сыяктуу да. Көз менен көрбөйсүң, бирок кармасаң сезесиң дегендейчи. Жарыгын, мисалы светтин бар экенин билебиз, аны кармай албайбыз, көз менен көрө албайбыз. Бирок ушул светтин, электрдин жарыгын көрүп атабыз. Электрдин күч кубаты менен биз башка дүйнөгө чейин жетип калдык. Ошол сыяктуу эле сезим адам жан дүйнөсүнүн электр энергиясы. Жакшы. Сүйүүңүздүн өмүрү узун болсун. Анда сизди миллионер кылган айтыштан кеп кылсак, айтыш төрдөн. Ошол боюнча айтып берсеңиз, кандай болду эле? Сиз акындардан жана башында да айтып өттүкпү? Алгачкы миллионер деп. Абдан жакшы суроо бердиңиз. Ал айтыштын өзгөчөлүктөрү абдан көп. Эң биринчиден ушу уюштуруучуларга, ошону колдогон мамлекет жетекчилерге чоң рахмат айтам, алкышымды айтам. Ал айтыштын өзгөчөлүктөрү абдан көп. Биринчиден көп жанрлуу да. Эң биринчи эле мисалы дастан айтуудан башталган, терме санат ырдоодон башталган. Анан экинчи турунда болсо айтыш болду, үчүнчү турунда да бөлөкчө айтыш болду, төртүнчү турунда да, төртүнчү айлампасында да башкача болду. Ар биринде мисалы табышмактар болуп атты, жаңылтмаштар болуп атты, макал лакаптар болду, өзүңдүн автордук термең болду. Мисалы ошол айтыштөрдү биз мисалы казак туугандардан эрте баштаганыбыз үчүн биз сыймыктанабыз да. Анткени бул нерсе, айтыш деген бул көптөгөн өнөрдүн башын кошкон өнөр да. Ошону биринчи баштаганыбыз үчүн сыймыктанам. Анан өзгөчө рахмат, калыстарга рахмат. Ошо акыл кеңешин айтып, биздин баарыбызды колдоп, мен баягы баш байге алганда аябай сүйүнүштү. Баарысы сүйүнүп, эжекелер, агайлардын баары сүйүнүп, анан ошол нерсе мындай жана айтып өтпөдүңүзбү, сезимден өчпөгөн бир жарык да. Ал мен картайганда дагы ал сезимимден өчпөйт. Мисалы мен 100 жашка чыгып атымды билбей калсам деле,
сезимден ошол жакшы окуялар өчпөйт да. Сезимдин күч кубаты канчалык мисалчы, анан ошо айтыштерди дагы тартып, дагы да өнүктүрсөк, ушул кыргыз акындарынын өсүп өнүгүүсүнө абдан бир зор серпилгич күч берет эле да. Аябай жакшы болгон. Мен баягы эмени алганым, баягы баш байгени алганым үчүн эмес. Негизинен Негизинен акындарды ар тармактуу кылып Ооба. өстүрүүгө, изденүүгө. Мисалы азыр эмне үчүн изденүү жок деп көп ойлойбуз. Азыр адамды алаксыткан дүйнө көп да. Мисалы бир китепти окусаң, аябай бат окусаң 2 күн, 3 күндө окуйсуң да. Анан ошондон алып чыкканың бир 4-5 сөз болушу мүмкүн да. Анан ал сөздү тиги TikToктон эле бирөөлөр бир акылдуулар айтып койгон болот да. Анан ошо менен биз TikTok болобу, Instagram болобу, ушундай нерселерге азгырылып кеткенбиз. Ошондон ошо акындар изденүүдө дайым өнүгүүдө жүрсүн десек, мисалы мына улуттук уңгу жол болбодубу? Улуттук уңгу жол деген доктрина жаралгандан кийин ушул улуттук уңгу жолду төкмө акындар аркылуу ушундай бир улуттук уңгу жол деген бир берүү ачабызбы? Ушул акындардын тили менен, акындардын ыры менен, айтыш таймаштын тили менен берсек, элге эң тез жетет да. Анткени жанагындай эле окуя ар бир адам китеп окуганга мүмкүн убактысы жок жаар. Америкада машина айдап жүргөн адамды кантип китеп оку дейсиң? Бирөөнү сүзүп алса кантет китеп окуйм деп. Тиги айтышты угуп отурса, ачып коюп жолдо тигилде эле, мисалы дүйнөнүн булуң бурчуна эң жеткирүүнүн жакын жолу айтыш да. Ошого мүмкүн биздин жетекчилер угуп калса, же мына Мунара, Керемет да сиздер сыяктуу мыкты кыздарыбыз бар. Ошолор көтөрүп чыкса, бул уңгу жолду дагы элге жеткиришибиз керек да. Ушундай айтыш кылсак жакшы болот эле. Анан жеңилүү ызасын тартпаган адам жеңиштин даамын Сезбейт деппи? Сезбейт дейт да. Сизде ушул баягы баш байгени алганга чейинки учурларга чейин тандоодон кулаган, орунга жетпеген бир учурлар болду да. Дароо эле ийгилик жылмайган жок болсо керек. Аябай көп болду. Эми Адам ошондон сынып калбай кантип өтүш керек? жөн айтып атпаймынбы, аны үчүн сүйүш керек. Ушул өнөрдү. Мисалы өнөрдүн жетишкендигин баарысын эле жеңишке же сыйлыкка же бир байгеге байлап алсак болбойт. Бул өнөр жеңилсек дагы ар дайым биз менен жашашы керек. Биз ушул өнөрдү, ата бабаларыбыз алып келген өнөрдү, мисалы Токтогул акын сыяктуу, Элмирбек акын сыяктуу, мисалы шакирттерине татыктуу кылып көбүртүп, жабыртып, өстүрүп, өткөрүп бере албасак дагы, жок дегенде өзүбүздө жашатышыбыз керек. Анткени азыркы заманда карасаңыз, адамдар жан дүйнө робот сыяктуу болуп баратат да, адамдардын жан дүйнөсү. Эсептешет, мисалчы. Мен тиги сөздү айтып койсом, тиги таарынып калат, тиги таарынып калса, тиги жумушум бүтпөй калат, тиги кубанат, тиги кубанса, тиги жумушумду бүтүрүп алам депчи. Баарысы эсеп менен болуп калды. Эсеп менен болгон жерде сүйүү аздай баштайт да. Сүйүү аздаган жерде адамдык көрөнгө, адамдык сезимдер, боорукердик, кайрымдуулук деген нерсе өчө баштайт да. Анан эми азыркы кезде карасаң роботтошуп бараткан заман болуп атат. Азыр машиналарыбыз деле өзү жүрүп калды. Технологиянын доору болуп кетти. Мисалы карасаңыз, көчөдө жүргөн адамдарды эле камералар тааныйт. Камера тааныйт. Кыргызды тааныбайт. Камера кыргызды таанып атат азырчы. Анан адам өзүн тааныбай калды. Өзүн тааныбагандан кийин улуттун уңгусу, улуттун уюткусу таанылбай калып атат да, барган сайын аздап баратат. Ушинтип отуруп бир күн өчүп кетпейт дегенге ким кепил боло алат? Ошон үчүн жалаң эле жеңишти ойлой бербешибиз керек. Жалаң эле бирөөнү баягы сөзгө жыгайын,
жалаң эле бирөөнү бир тебелеп кетейин дебеш керек. Ушул өнөрдү адамдык менен бирөөнү кубантуу үчүн, улуттун уңгусун улантуу үчүн, баягы азып чарчаган, арып чарчаган элдердин жан дүйнөсүн жаркытыш үчүн колдонушубуз керек. Мен бала кезде азыр деле жеңил менчи. Анткени баягы сөз деген кээде жүйөсү ары болуп кетет, кээде бери болуп кетет. Анан негизи чыныгы акындар жеңиле билген да. Илгери карасаң акындар, жеңилип калган акындар ошол айтышты тараткан да илгерки акындардачы. Мисалы, сөздө ким жеңилип калса, ошол айтышын жаттап алып, мени тиги акын мондай жерде сөзгө чыгып кетти деп ошону тараткан. Азыр эми биз баягы өзүбүздүн аң сезимибизге кандай десек мындай жүк арткандан жүк артпай калдык. Анткени азыр баарысын электрондук эс тутумга берип койдук. Телефонго, камераларга, телевиденияга дегендейчи. Илгери жеңилип калган акындар ошол өзүнүн айтыштарын таратты экен. Мени тиги мисалы илгери эсен аман атабыз ушу жеңи жоктон баягы сөздөн чалынып калып, анан ошону эсен аман ата таратса керек да, ушу элдергечи. Анан азыр андай эмес. Бир адамдан жеңилип калса, ошону жек көрүп, андай эмес да. Сөз деген кээде үйдө болот, ылдый болот. Бул дүйнө жалаң эле жеңиштен болсо болбой калбайбы? Бул дүйнөдө таштын ордуна алтын болсо, алтынга чөп чыкмак беле. Жердин баары такыр болмок. Бул дүйнөнүн баары суу болсо, кайерге конуштанмакпыз дегендей. Бул дүйнөнүн баары топурак болсо, анда баары жуурулуп ит болбойбу дүйнөнүн баары? Анан сиз Элмирбек устаттын шакирти болдуңуз, сабагын алдыңыз дегендей. Анан сизге дагы шакирт болсом, мага устат болсоңуз деп кайрылгандар арбын болсо керек? Чоң рахмат. Эми бул устатчылыктын жоопкерчилиги аябай чоң. Мен ушу Элмирбек Иманалиевке бир 5-6 жыл эле болуп калдым. Мен ошого умсунуп тойбой калдым да. Устатым менен эми баягы адамдар бири-бирине жан дүйнөсүнүн терезесин оңой эле ача бербейт да. Оңойчулук менен анан дагы келип андай улуу адамдар ал кишилердин бийик терезесине качан шаты коюп жетип болгончо бир топ жылдар өтүп кетет. Анан устатыбыздын жан дүйнөсүндө көп жакшы нерселерди, жакшы бир бейиштин төрүндөй болгон жадыраган сөздөрүн, пейилин, бизге бере турган өнөрдүн сабактарын жакшы ала албай калдым. Мен деле деңизден бир чакка суу сузуп калган адам сыяктуумун мен. Анан мага шакирт болом деген адамдар бар, балдар бар. Ырымдатып баягы ушуну сага алып барып берем деп жүргөн ата-энелер бар. Бирок мен ошолордон чочулайм да. Эртең мисалы мен устатым сыяктуу мээрим төкө албай калсам, мен устатымдын арбагынын астында, анан тиги жаш муундун тилек мүдөөсүнүн астында мен кантип жооп берем мисалычы. Элмирбек Иманалиев кандай устат болгонун көп адамдар билбесе керек. Элмирбек Иманалиев мына бир эле устаттыгын саат 7-де барып болчу, эң кечиккендечи. Айтыш коомдук фондуна өзү Туңгушта жашайт. Туңгуштан тиги Жибек Жол жаш жоокерлер молодая гвардия деп коебу. Тиги кыргыз киносуна барып калчу. Анан эрте барган, ким эрте барса, ошолорго өзү айлык деле алчу эмес. 100 сомдон мындай сыйлык акы төлөп берип турчу. Элмирбек Иманалиев өзү айтчу. Мен мына үйдөн чыгып атканда балдардын кичинекейлери уктап аткан болот. Мен үйгө барган кезде тиги школдан келген балдар уктаганга камынып жатып аткан болот депчи. Ушундай иштейт да.
Мен ошо киши сыяктуу турмуштун кызыкчылыгы, баланын кызыкчылыгы, жардым, тууган туушкандын каттоо беттөөнүн жана күйөрмандардын кызыкчылыгы ошонун баарын кайрып коюп мен шакирттериме мээрим төгө аламбы мисалы. Анан шакирт деп эле тааныштарды эситип алса, анда бир коро болуп кетпейби? Шакирт тарбиялай турган куракка келе элек. Кудай буйрса мен да билим алайын, акылымды өстүрөйүн, өнөрдүн кыр-сырын тааныйын, мен да өзүм жеке кызыкчылыктарым пендечиликтен чыгайын. Анан кийин шакирт күткүм келет, Кудай буйрса. Бул шакирт күтүү деген аябай сонун. Өзүңдөгү өмүрүңдү, өзүңдөгү өнөрүңдү кийинки муунга мурастап, ошого жүк артуу деген сөз да. Бул жолду да канча жылдан кийин ошондой устаттыкты аркаласам дейсиз? Эми Кудай буйрса Кудай буйрса 40 жаштан ашкандан кийин дейм, анткени жигиттер 40 жаштан ашкандан кийин кемелине толот деп бул илгертен келаткан сөз да. Кудай буйрса даярданайын, мен дагы билим алайын, методикаларды үйрөнөйүн. Анан эң башкысы адамдын ички даярдыгы жакшы болуш керек, психологиясычы. Анан устат болгондон кийин салаваттуу жүрүш керек, жана өзүң айткандай ачуу тамашалар токтотпойм. Абдан сонун. Мен Элмирбек агайдын ар бир шакиртине ушул нерсени каалайм да. Элмирбектин мектеби деген нерсе түптөп кетти да агайчы. Ошол сыяктуу эле сиздердин дагы кийин өзүңүздөрдүн ошондой бир шакирттен түзүлгөн шаарыңыздар болсо деп каалайм ошол нерсени. Чоң рахмат. Бул абдан жакшы тилек экен. Кабыл алдым мен. Кабыл болсун. Бир маегибиздин соңун устатыңыздын бир жакшы чыгармасы менен аяктасак. Болот. Устатыбыздын чыгармалары абдан көп. Дагы керемет чыгармаларды жаратып, ошолорду элге толугу менен жеткире албай кетти. Көдөнүндө көлкүгөн, чалкыган, билими менен жаркыган улуу сүйүүсү кетти. Бирок жакшылардын мурасы ар дайым жакшылыкка, эл журтка, адамды адам кылууга кызмат кылат экен. Ушул карап деген ырын ырдап берейин, Келиңиз. Жамалы белең берметтин, жабыркап көңүлдөгү деттин, кароосуз калган кайыктай, кайыр кош жаным сен кеттин. Samam güttüm Calım жалгыздыктан жадап büttüm Öpelek gülge kona albay, ay gönlüm sızday tola albay, serpilip jürek kıynaldı, sen değilirsin dey bolalbay.
жада бүттüm бүттüm. Koş degim gelbeyt koş degim Ayğozgobo bölük jok kebim Kur bolsam meylay yargam jok Koş deşer kişin jok menim Jok menim Samam güttüm 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 Yalcalım calgızlıktan Cada büttüm 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 Karap karap ay kayradan seni samam Yalcalım calgızlıktan Cada büttüm 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 Calgızlık yaş odundan Cada büttüm 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 Balle, бар болуңуз Ахмат байке. Кандай улуу сезимдерди, сагынычты, таарынычтын баарын бүт дүйнөнүн кусалаган үч күпөлөт ырга сыйдырып койгон улуу талантыбызга чоң рахмат, жаткан жери жайлуу болсун. Канчалаган таарынган адамдарды сооротуп, канчалаган жүрөктөрдү стресстен, туткундан бошотот деп ишенем. Бизге да ушундай керемет ырларды жаратканга Кудай жеткирсин. Сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Ата-энеңиз келип кетип, канча жылдан бери топтолгон сагынычтар кап, кусалыктар басылды болуш керек. Эми бир чыгармачылыкта дагы бир жаңы демиңиз ачылат деген үмүттөбүз, ишеничтебиз, бар болуңуз. Кудай буйруса, абдан туура айтасыз. Мен дагы ата-энемди жанынан көрүп, кубанычта болдум аябай. 9 жыл деген абдан узак жыл экен. Карбалас Бакиров агай айтып атпайбы? Канча жыл болду дейт. 9 жыл десем, ой, мен Сибирден 7 жылда келгем депси. Анан ата-энебиз аман болсун. Ата-энебиз берген өмүрдү, ата-энебиз үйрөткөн энетилди, ата-энебиз үйрөткөн ата салтты, баба наркты урпактарга толук жеткирип, таза жеткирүү биздин милдетибизде турат. Азыр өмүрдүн жаркып турган тушунда турам. Ушул жаркыган өмүрдү, жаркыган көңүлдү жалпы элге, урпактарга улуу мурас кылуу менин чоң тилегим, улуу максатым. Ошол күнгө жетейин. Мен ата-энемди сыйлаган, ырларымды тыңдаган менин эл журтума чоң рахмат. Мен жөнүндө жакшы ойлогон адамдардын баарына Кудай жакшылык берсин. Мен жакшы адам болгум келет. Мен сиздерди абдан жакшы көрөм. Гүлзададай кыргыздын мыкты кызына чоң рахмат. Ушинтип экраннын мейкиндигинен орун берип турганга чоң рахмат. Ден соолукта болуңуз, сизге чыгармачылык, ийгилик, бактылуу үй бүлө каалайм. Кыргызды 10 миллионго жеткирүү сиздердин да милдетиңиздер. Ийгилик, шашылыңыздар. 100 жыл деген убакыт 36 000 күн гана. 100 жаштын татып тамагын жүгүрүп жүрөт ким гана. Кыргызга кызмат кыла алсак, кылымдык жашоо бир гана деп сөзүмдү жыйынтыктайын. Бар болуңуз, чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки маектерде көрүшкөнчө аман туруңуздар.